Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы жалпы бир туугандар. Өзүңүздөр билгендей, Москва шаарында тиш оору өтө деле коркунучтуу эмес болуп калды. Анткени өз жумушун мыкты билген стоматологдор абдан көп. Мына ошолордун бири врач-стоматолог Садыков Сейдалы Сатыбалдиевич ар дайым кызматта. Бизде көрсөтүлүүчү кызматтар: удаление любой сложности, лечение и реставрация зубов, брекет системасы, имплантация, циркония жана металлокерамика, протезирование, гигиена жана тишти тазалоо. Биздин дарек метро Третьяковская, метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, 28. Стоматология 24 жыл жети иштей. Сурап билүү телефону +7 963 691 52 56, +7 925 840 04. Мындан тышкары Инстаграмдан жана WhatsApp'тан байланышсаңыз болот. Садыр Жапаров жаңы жылды каякта тосот. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жаңы жылды үй бүлөсү жана жакындары менен өлкөдө тосот. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Супер KG порталына билдирди. Ал ошондой эле Жапаров каникулда министрлер кабинетинин курамы менен байланышта болуп турарын кошумчалады. Жети өгүздө баасы 7 миллиондон ашкан жер мамлекетке кайтарылды. Жети өгүз районунун прокуратурасы жер мыйзамдарынын аткарылышы жана сакталышы боюнча текшерүү жүргүздү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан маалымдашты. Текшерүүнүн жүрүшүндө 2008 жылы Жети өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүндө жалпы 8 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкелери жеке жактардын менчигине мыйзамсыз түрдө өтүп кеткендиги аныкталган. Натыйжада баасы 7 миллион 815 миң сомду түзгөн айыл чарба багытындагы жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Каналга түшүп кеткен дагы бир тазалыкчынын сөөгү табылды. Бүгүн 31 декабрда Чоңчуу каналына түшүп кетип изделип жаткан жарандардын дагы бирөөсүнүн сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 30 декабрда аталган каналга 3 жаран түшүп кетип, алардын биринин сөөгү табылган. Ал эми калган 2 адамды 1963-1966 жылы туулган жарандарды издөөгө бүгүн жалпы 150 адам тартылган. Садыр Жапаровду жаңы жыл майрамы менен Кытай, Орусия, Өзбекстан, Казакстандын лидерлери куттукташты. Кытайдын, Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын президенттери өлкө башчы Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды жаңы жыл майрамы менен куттукташты. Президенттин администрациясы кабарлагандай, ал канчы Си Цзиньпиндин куттуктоосу келген. Андан соң Владимир Путин Жапаровду жана кыргызстандыктарды жаңы жыл майрамы менен куттуктап, эки өлкөнүн бекем өнөктөштүгүнө токтолгон. Шавкат Мирзиёев куттуктоосунда өтүп бара жаткан жылы эки өлкө бир катар жаатта кызматташууну өнүктүрүүгө жетишкенин белгилеген. Кошо өлкөнүн лидерлери ошондой эле Жапаровго ден соолук, кыргыз элине гүлдөп өнүгүүнү каалай турганын билдирген. Ал эми Касым-Жомарт Токаев жолдогон куттуктоосунда: кирип келе жаткан жаңы 2026 жыл менен куттуктоомду кабыл алыңыз. Сизге кажыбас кайрат, үй бүлөлүк бакубаттуулук жана боордош Кыргызстан элинин гүлдөп өнүгүшүнө арналган жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүңүздө жаңы ийгиликтерди каалайм, деди ал. Казакстанда ЛГБТ пропагандасына тыюу салуу күчүнө кирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев коомчулукка ЛГБТ пропагандасын чектөөнү караган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Маалым болгондой, президент Казакстан Республикасынын айрым мыйзам актыларына архив иши жана мыйзамсыз контенттин жайылышын чектөө боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды бекиткен. Аталган мыйзамга ылайык массалык маалымат каражаттарында, телекоммуникация тармактарында, интернет мейкиндигинде жана башка коомдук аянттарда педофилияны жана салттуу эмес сексуалдык багытты пропагандалоого тыюу салынат.